тез үй алуунун амалын көздөп үйсүз акчасыз калган кооператив курмандыктары көбөйдү. Жалал-Абад шаарынын тургуну Жипаргүл Бабаназарова турак жайга болгон муктаждыгын чечүү үчүн Ансар кооперативине 600 миңден ашуун каражат төккөн. 3 жылдан бери каражаттан же үйдөн дайын таппай, аягы милицияга кайрылган. Ага карата кылмыш иши ачылган менен акчаны өндүрүү дали кыйынга турууда дейт. Оштол Ансар компания, некоммерческий компания. Ошого уже 3 жыл болуп калды. 3 жыл болуп калды. Ноябрь айында 650 миң сом алып барып тапшырганмын. Июнь айында 2 миллион кылып бериш керек болчу, үй алам дегенмин. Бирок мен ал компанияга ишенип барган эмесмин. Арыз жазгандан кийин арызды кайта дагы алып взаиморасчет кылабыз дегенден алдым эле, бирок взаиморасчет төлөнүп эле мындай частично 1000 сом, 5000 сом ушундай эле азыздан төлөндү, ал 100 миңге жетпеген акча да. Ошондон бери анан үмүтүмдү үзүп коюп эле жүрөбүз. Не кылабыз? Кооперативдердин дарегине карата элден арыз дооматтардын аягы тыйылбай жатат. Мындан улам турак жай кооперативдеринин ишин 3 мекеме көзөмөлгө алмай болду. Алар Юстиция министрлиги, Ички иштер министрлиги жана Улуттук банк тиешелүү жобону министрлер кабинети бекиткен. Токтом турак жай кооперативдерин натыйжалуу башкаруу үчүн кабыл алынган. Ведомстволор муну көзөмөлгө ала турган болсо, ошол кандайдыр бир лицензиялык талаптарды коебу же болбосо мындай өзүңөрдүн кооператив иштеп аткан юридикалык жактардын шотунда мисалга алсак бир 30 миллион сомдон ашык актив оборотуңар болуш керек дегендей талаптарды коюп, андан кийин лицензияны берип, ошол лицензиянын негизинде гана иш алып барса, ошондо кооператив өз жемишин бериши мүмкүн. Ал эми жөн гана юридикалык жактан катуу. Турак жай кооперативдеринин жоопкерчилигин күчөткөн мыйзам дагы күчүндө. Анда кооперативдер өзгөчө кырдаалдар үчүн фонд түзүп, устав менен анын суммасын жана мүлкүнүн үлүшүн аныкташы керек. Бул талап аткарылбаса, каттоодон өтпөй тага чейин кооператив түзүү үчүн Юстиция министрлигинен каттоодон өтүү гана жетиштүү болгон. Аларга карата лицензиялуу же атайын талаптар каралган эмес болчу. Кооператив бул экономикалык кызыкчылыктарга жетүүнү көздөгөн атайын бир жарандардын тобу, мындайча айтканда. Бирок кооперативди бүгүнкү күндө биздин күндө кандай кылып жиберип атышат? Бул баягы каржылык пирамидага айландырып жиберип атышат да. Кооператив бир мындай бир белгилүү адамдардын тобунун ичинде гана иштеш керек да. Кандай болуп атат? Бул 900 же болбосо 1400 кооперативдин мүчөсү деген бул өтө эле аша чапкандык. Бул дагы барып мындай бир чыгымдарга же болбосо бир алдамчылык фактыларга алып келиши мүмкүн да. Ош шаардык милициясына жыл башынан бери 5 турак жай кооперативинин үстүнөн арыз келип түшкөн. Учурда тергөө иштери жүрүүдө. Бүгүнкү күндө ИФК деп аталган курулуш кооперативи боюнча топтолгон материалдар Бишкек шаарындагы материалы менен бириктирип, ошол жака тергөөгө жөнөтүлдү. Андан сырткары Астра Плюс жана Ордо Мурас курулуш компанияларынын үстүнөн тергөө иштери жүрүп жатат. Ал эми Ансар жана Емоком аттуу курулуш компанияларынын үстүнөн жүргүзүлгөн тергөө иштери аяктап, алар соттук кароого жөнөтүлдү. Кыргызстанда 162 коммерциялык эмес турак жай курулуш кооперативи катталган. Башкы прокуратура 2023-жылы 14 турак жай кооперативи боюнча кылмыш иши козголгонун билдирген. Арасында эл ишенимине кирүү амалында диний аталыштагы ат менен иш алып барган Ислам каржы кооперативи жана Ихсан Групп ЛТД да бар. Мындай жол туткан каржы уюмуна эл ишенип, ири каражаттарын салып ала албай калышкан. Алмагүл Эрке, Байгызы Мирбек Конобаев, Ош ТВ.